ошо 1 жылдан бери ошо жасаган жайга ошо баштадык. 1 жылдын ичинде 这首先要感谢能源部、楚河州经济部和建设部的大力支持。 биринчиден биз ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден энергетика министрлиги, экономика министрлиги жана башка мамлекеттин бозулугу чоң ыраазычылык билдиребиз. Алардын жардамы менен бул проектти Кыргызстандын тарыхында тарых жараттыңар да электр энергия алуу боюнча. Биринчи Бул технология жанагы ар бири 620 ваттан болгон жана айтып атпайбы? 200 миңге жакын панель коюлду да. Анан булардын ар бир панелдери могу жерде эмеге инверторго кошулат. Ар бир эмеге инверторго 1000 панель кошулат да. Анан трансформаторго беришет да. Бул жактан болсо 200 миңден ашык панелибиз бар. Азыр саат 11:00 машин болгондо жакшы болуп 60 мегаватт берип, бирок 100 мегаваттын баарын коюшту. Азыр бизде күндүз сууну экономить этип атат, 60 мегаватт кетип аткан сууну. Конечно, уже Жаптыңар азыр. Жок, азыр күндүз чыга атасыңар. Конечно, 100 мегаватт алып атабыз да сууну экономия. Не деген эконом болот ушу? Конечно, Бир процентин айыл өкмөткө төлөйт. Токмок шаары азыр 60 мегаватт алып атат. Ошондо бул кем менен токмок толук жаап. күндүз жаап коет ошондо. Эң негизгиси суу эконом болуп атат да бизде азыр күндүзгүсү. Күндүз суу эконом жерден азыр эмелерден, панелдерден электр энергия чогултуп туруп, жана инверторлордон 35 киловаттка жиберип, 35тен 220 алып өтүп турган биздин кебин подстанциялар бар. Биз аякта учетубуз бар. Кече 20 мегаватт алганбыз. Бүгүн уже кече кичине неме болчу, бүгүн уже күн жак. Азыр ойлоп атабыз, уже где-то 60 мегаватт предел алабыз дейчи. Саламатсыңар дагы жок. Кут болсун мына станция. Кыргыз тарыхында биринчи жолу мына тарых жаралып атат да, күндөн электр энергия алчу станция курулуп. Мурда мына 3 миллиард тиги 20-30 жылдан бери эгемендик. 3 миллиард кыштын күнү импорт алчубуз. Дагы деле алып атабыз. Эгерде биз завод, фабрикаларды салбай койсок, элге үйлөрдү салып бербей койсок, баягы школ, мектептерди салбай койсок, биз азыр уже эме кылбайт элек. Импорт кылбайт элек азыр. Мына гэстерди кошо салып атабыз. Мына эми күндөн чыгып атат, шамалдан Кудай буйрса жакында ишке беребиз дагы. Анан ошон үчүн баягыны кубалап жете албай атабыз да. Бирок жетебиз. Дагы 1-2 жылдан кийин импорт кылбайбыз, биз тескерисинче экспортко чыга баштайбыз. Ошон үчүн ушундай иштер аткарылып атат. Анан баягы кээ бир чоң рахмат. Ичи бузук, ой бузуктар мындай неме кылып атпайбы? Провокация жасап, окуй анан тигилер толуп кетти, булар толуп кетти анан. Ал убактылуу гана нерсе. Өмүр бою бу жерде калып калбайт. 1 жылга виза менен келет, визасы бүткөндөн кийин кетет. Мондай иштерди жасап атабы, бу дагы убагы келгенде бүтөт да кетет. Мына бул жерде мамлекеттин 25% үлүшү болот, биздин өзүбүз. Жергиликтүү бюджетке да берилип турат. Андан сырткары анан 25 жылдан кийин таштап бизге кетет. Биз өзүбүз азыр акылыбыз жетпегенден, күчүбүз жетпегенден жасатып алалы да. Анан кийин тигил басып кетти, бардыгы убактылуу анын. Андайларга жол бербегиле. Бала чакага, жаш балдарга айтып түшүндүргүлө аксакалдар силер өзүңөр. Содыр Нуркожоевич, терең кубанычтабыз. Жалаң эле суудан алып, башка жаратылыштын эмесин алып, бүгүнкү күнү күн нурунан алып атабыз. Терең кубанычтабыз. Эң башкысы мамлекетибиздин кызыл чийини чийилип, мына быйылкы жыл 200 мамлекеттин катарына кошулуп, биздин кыргыз мамлекетибиз деп кызыл чий менен чийилип, даңкталып баркталып отурат. Сизге терең ыраазычылык, Кемин элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Содыр Нуркожоевич, рахмат Алинай. 30 жыл уктап аткан Кыргызстанды 5 жылда бутуна тургуздуңар. Мен силердин Мыктыбек Абдулдаевич аркылуу партиялашмын чоң кемин өрөөнөн. Жакшы. Анан мен бир суроом, чоң кемин өрөөнө биз кеминден 50 километр алыс турабыз. Техника менен жардам берсеңиз, мини эме Кайсы жакта? Бул Кызыл Байрак жактасызбы же каяка?
чоңдөмүндө. Кайсы айылдан? Мен Кайыңды айылынамын, ең башындамын. Ошото эң жогоруда. Төрүндө, Кызыл төрүндө. байрактан арыда. Ең башында. Эмне техника? Бизде чагандарыбыз 150 километр алыстыкка чейин жайлайт. Бир грейдер керек. 2-3 комбайн керек, анан 5 трактор керек шаймандар менен. Берсек айлык мынды менчикке бербейбиз да айлык мынды. Айлык. Грейдер, анан комбайн, анан тракторларды карап көргүлө канча керек экен. Урматтуу Садыр 5-тен Нургожоевич, 10дон сурап атат, балким андан азыраак же балким көбүрөөк керекпи? Карагыла дагы анан айткыла. Беребиз урматтуу Садыр Нургожоевич, 8 биз айыл бар аякта. өтө сыймыктанып турабыз сиздин келгениңизге. Андан өзгөчө могу биринчи биздин Кемин районунда электр энергиясынын ачылышына биз терең ыраазыбыз. Бирок дагы бир шарт бар да, мен сизге кат жүзүндө бир кат бердим, аны өзүңүз окуйсуз. Экинчи шартыбыз, инвесторлор жерди алгандан кийин ушу тез арада ушуларда иш баштаса жакшы болот эле. Биз Кызыл Октябрь айыл аймагы 3 жыл мурда дагы ушундай энергияга уруксат бергенбиз 22 жылы. Ушул убакка чейин кыймылдабай Мен турат. ошол боюнча түндө эле сүйлөшүп, ошол жана жерди алган киши боюнча урушуп аябай ошентсем 2 ай болду документин бергени деди. Бул биздин өзүңөрдүн айыл өкмөт, аким анан губернатордон кармалып калыптыр да. Андан Трансформация маселеси. Анан 2 ай болду деген алганыңыз деп. Рахмат. Анан мен айттым, 2 айдын ичинде дагы бир топ иш кылып койсо болот болчу. Мен кайра алып туруп азыр жасай тургандарга берем десем, ошо менен келатат азыр. Буяка келип сурасам азыр чындыгында эле 2 ай болду дейт бергени. Ошону Эми аларды күтөлү, эгерде туура кыласыз. салып ушу келаткан жылдын аягына чейин салып бүтүрбөсө, мен ал жерди алам дагы мына буларга берем, мына деп. Сиз келгенден берки биздин көз караш жергиликтүү кеңештин депутаты болом, социалдык багыттагы комиссиянын председателимин. Андан тышкары коомдук ишкер катары мен сизден өтүнүп кетет элем. Айыл өкмөттөрдө азыркы убакта көбүнчө социалдык багыттагы турак жай курууга кичине уруксаат болгон статья киргизиш керек экен. Турак жайыбыздар да бар экен бизде. Баары шаарга жашай албайт, айыл чериндеги караш керек болуп атат. Андан тышкары жанакы ошо сиз өзүңүз караган турбайсызбы, инвесторлорду тездетиш керек. Сиздин программаңызды, сиздин планыңызды биз биздеки Кытай семя заводу боюнча Кытайга барып келдик, көрүп келдик. 100% колдойбуз. Темп биз артта калыптырбыз. Көп мамлекеттерден азыркы темпте буга эми жалгыз эле сиздерге жогорку бийликке күч келтирбей, бул жапатырмак биздин эл өзү дагы катышыш керек болуп атат. Колгабыш кылдырып. Абдан жакшы болду да. Сиз өз көзүңүз менен барып көрүп келген. Эми сиз азыр 1 мүнөт. Эми сиз көп жаштарга эме бересиз да, мындай бир кандай десем, көзүн ачасыз. Айтсаң эле, ай биз артта калдык десе эле, жок, бизди кичкимди киргизбегиле, анан жолотпогула, ай өзүбүздүн колубуздан келбесе. Мына иш орундары бар, жумушчу жок, жумушчу күчү жок. Азыр дагы жумушчу күчү керек болуп атат, толтура көп керек. Мына стройкаларда, шивейкаларда жетпей атат, башка үй салуу боюнча. Сиз могу Быстровкага метип кентасызбы? Жок, Быстровкадан тышкары ар бир айыл өкмөт, денежный айыл өкмөттөр өзүнүн состояниясы боюнча бир социалдык багыттагы турак жайды салса жакшы болот. Жер тамбы, же эмне деп атасыз? Көп патрулүү. Көп патрулүүбү? Аны айыл өкмөттөрдүн колунан келбейт ал. Или сиз Жериңер болсо, айыл өкмөттүн жерлери болсо, бүт ГИКке бергиле. ГИК аркылуу салабыз, беребиз, өзүңөргө эле беребиз. Аны бирөө көтөрө качпайт. Вот ошондой жардам керек. Айыл өкмөттүн колунан келбейт. Урматтуу аксакалдар, президентке бата берели. Амин. Урматтуу Садыр Нургожоевич. Мына сормасазга терең батып калган Кыргызстаныбызды 4 жылдын ичинде өркүндөбөсүн гүл заман деген гүл заманды көздөй ишенимди алып бара жатасыз. Мына падыша куда эмес дейт, кудады жыл эмес дегендей, сизге Кудайым өмүр берсин, иман берсин, кубаттуу иман, узун өмүр, ден соолук берсин. Үй бүлөңүз менен, бала багырасы менен эл ичинде аман эсен болуңуз. Ошо Кыргызстаныбызды, ошо гүлдөгөн Кыргызстанга жеткирип, өзүңүз дагы өзүңүздүн элиңиз менен бирге ошол үзүрүн көрүңүз, ак эмгегиңиздин үзүрүн көрүңүз. Андан кийин элибизде, өлкөбүздө эмне, тартип болсун, мыйзамдуулук болсун, адилеттүүлүк болсун. Ал эми жана орто жолдон сороңдоп чагалып аткан ауке көбөчтөргө эч кандай айоо болбосун, жакшылык болсун. Алла. Рахмат. Кудайга